таптаза адамды майып кылып коюшуптур. Келип шок болдум мен көрүп алыпчы. Жалал Абад шаарынын тургуну Нуржамал Сыдыкова кошунасына 170 000 сом берип, үй алып берем деп алданып калды деп регион телеканалына эжеси Улкан Сыдыкова кайрылган. 10 000 сомун кайтарып, үйдөн же калган 160 000 сомдон кабар жок экендигин айтып арызданууда. 172 000 канча экен? 170 000 деп эсептедим да мен. Анан 10 000 берген экен. Былтыр шайлоо болду го. Ошондо бул шайлоодо ошо уча бир немеде отурат экен да. Анан ошондон алып чыгып берген экен. Ошо ойдон ошондо 160 000 карызы бар да. Бербей атат да ошону. А бул ошо менен сүйлөшкөндөн кийин эле ооруп калып атат. Аны мен азыр телефонунан алып койдум, сүйлөштүрбөй койдум экөөнү. Анан чыкса эле ошону коркутат. Жазса эле. Анан балаң артынан адам салды, мага ошентип неме кылат, СМС жазыптыр буга. Ошол сиңдим бар эки кулагы укпаган, ошондон алыптыр. Мындан алыптыр. Эми бул таптаза эле немени майып кылып койду, экинчи топто майып болуп калды азыр. 4 жыл болуп калды ошо Елнура. Үй берип атты эле го Кадыржан домунан. Ошо жерден үй берет деген. Барганбыз мэрияга. Нуржамал Сыдыкованын ден соолугуна байланыштуу окуяны эжеси айтып берди. 3 жыл мурун мэриядан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга үй берилип жаткандыгын айтып, кезекке тургандыгын билдирүүдө. Ага аталган жарандын кошунасы Элнура Айдарова алып бермей болгон экен. Мэриядан майыптарга, пенсионерлерге үй бөлүнөт экен. Ошого ушу Элнура ортого түшүп акча алып берет экен деп анан неме кылган. Ошондо мен айткамын. Басып алган үйлөрдү бирөө бере кой десем болбоду. Экөө кошуна экен, сиңдим экөө. Үй албаса кайтарып беребиз, документтери турат, элдин баары күтүп атат дейт. Бир биз эмес, көп бул алгандары. Мен эми тааныбайм да. Бардыгы документи даяр болуп калган. Немесин соттун жообун күтүп атат деп атат. Эми билбейм, майли документтерин көргөзсөм да көргөзбөй атат да. Ал эми Элнура Айдарова болсо, бул пикирди четке кагат. Акча алып, үй алып берем деген сөз жалган экендигин айтууда. Мен бир гана Нуржамал эжени тааныйм. Анан кайсыл акча, кандай акча деп чечишели десек, Нуржамал эжени жакындатышпай атат. Бул каралоо болуп атат. Жалгандын баарын айтышып атат. Анан Нуржамал эже менен кеңешип, кол кошто мен бул маселени сөзсүз түрдө чечебиз. Бул жөн гана калбайт. Себеби үй алып берем деген болсо, мен государствода иштебесем, мамлекеттик ишканада иштебейм. Жолдошум бир үй салбайт. Дом куручу эмес дегендей. Өзүмүн эле үйүм бар. 20 жыл болду алганыбызга. Үй алып бере тургандын ордуна мен өзүмдүн 3 балама деле үй салып койсом болмок. Чынын айтсамчы, мен эч кандай алар менен мамилем жок. Акча маселесинде мамилем жок. Жабырлануучу тарап болсо тийиштүү органдарга кайрылбаганын билдирүүдө. ООДга бардым, барсам бул акча деген, акчаны өндүрүш деген өтө эле оор нерсе экен деди. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.